Азамат Айым долбоорунун бүгүнкү коногу аккордеончу айымдар тобунун негиздөөчүсү, обончу аккордеончу Белек Бапытаева. Чыгармачылыкка бала кезинен аралашкан Белек айым 9-классынан тарта обон жаратып келет. Аккордеончу айымдын Кыялбек Урманбетов, Шайлообек Дүйшөев сыяктуу үлкөн акындардын сөзүнө жазылган обондору бир топ. Алар Кыргыз радиосунун алтын фондуна киргендигин белгилегибиз келет. Белек Бапытаева оончулуктан сырткары мектепте да мугалимдик кесипти аркалайт. Бактылуу эне, 5 неберенин чоң апасы, тайенеси. Каялы кеч көздөрүңдүн нуру кайытып, абалы ким калдың бекен унуткарып, болбосо бакыт тилеп ошол кечке ырарынап жазгандырсың жалгыз кайрып. Саламатсыздар. Саламатсыңарбы? Биздин Азамат айым долбооруна кош келипсиз. Рахмат. Белек эже. Белек эже, мына сизди Азамат айым долбооруна чакырганыбыз себеби, сиз аккордеончу айымдар деген топтун жетекчиси болот экенсиз. Ооба. Анан ушул топто 5 айым бар экен. Баардыгыңыздар ошол аккордеон тартып, чыгармачылыкта жүрөт экенсиздер. Бүгүн биздин көрүүчүлөргө түшүндүрө кетели. Азамат айым долбоорунда бир коногу бар. Усубай уулу Кенже уулу байкебиз отурат бул жерде. Кенже уулу агайды бүгүн биз долбоорубузга чакырганыбыз себеби Белек эженин ырларын ырдап, дайыма колдоп коштоп жүрөт экенсиз. Чыгармачылыкта бирге жүрөт экенсиздер. Ошон үчүн Белек эженин дагы бир тарабын ачып бериш үчүн сизди. Ооба, эң туура. Рахмат. Белек эже, аккордеон бул аялдарга такыр эле мындай жакын эмес аспаптай көрүнөт да негизичи. Бирок биздин мына Кыргызстанда алкандын манжаларында бир аялдар бар экен, ушул аккордеон тарткан. Сиз дагы башында жүрөт экенсиз. Качан тааныштыңыз эле бул аспап менен? Анан аялга жакынбы бул аспап? Жакшы суроо болду. Эми мен бул инструмент менен ойногонума 6-классымдан бери ушул колума көтөрүп ойноп келатам. Туура айтасыз, бир чети оор, көтөргөнгө оор, сахнага чыкканда да оор. Менин эле ушул турган инструментим бир 14 килограмм чыгат. Анан кийин жашыраак кезде буну көтөрө алып 2 саат, 3 саат, 4 саатка чейин көтөрө алып ырдап жүргөн күндөрүбүз болгон. Анан азыр эми улам жашым өткөн сайын бир 2 ырга арам көтөрүп отуруп калабыз да. Эмне үчүн аккордеонду тандап алдыңыз? Себеби эми жан дүйнөңдө музыка жашайт экен да. Бала кезим мен ушул музыканы жакшы көрүп, мектепте окуп жүргөн кезде мектептин өздүк көркөм чыгармачылык кружокторуна катышып, райондук, областтык деңгээлге чейинки чоң жакшынакай майрамдарга катышып өзүм ырдап жүрчүмүн. Анан 6-класстан баштап ушул колума ушул аккордеон баян деп коет, мына бурекени 3 катарлуу баян, Калича деген апамдын баласынын 3 катарлуу баяны бар эле. Ошону барып сурап алып үйгө көтөрүп келип көчөдөн. Айылдын башынан жашайт ал киши, биз этегинде турабыз. Айылды жаңыртып бир 2 саат аккордеон ойноп көчөдөн ушинтип келчүмүн. Мен үчүн ошол бир рахат болчу да. Анан кийин ошентип жүрүп эле өзүм үйрөнүп алдым буну. Анан кийин агам болсо кийин 10-классты бүтүрүп аткан кезде мени экономист кылгызы келди. Мен болсо экономист болбойм, мен музыкант болом, ырчы болом деп тырышып туруп алдым. Анан искусство институтуна келип тапшырып, тилекке каршы өтпөй калдым. Анан кийин Жемпетке келсек, Жемпетте ошол музыкальный дошкольный факультет бар экен, педагогический. Анан эмес болсо да ошол аккордеон көтөрсөм болду деп эле ошол окуу жайга кирип кеттим. Экзаменден өтүп кеттим. Ошондон анан менин специм ушул баян болуп, анан баяндан 4 жыл окудум. Анан ошол жерде окуп жүрүп 9-классымда алгачкы обонум чыккан. Анан 83-жылдан баштап анан ушул обончулук өнөр менде жан дүйнөмдө жашады. Чыкты, бир топ ырларым чыкты. Ошол мезгил 83-жылдан 92-жылга чейин мен ырларым радионун, телевидениядан, жана Мыскыл тамаша Боркеев агайыбыз баштаган ошол Ыркесе деген берүүлөрдө бир топ чыгып жүрдүм. Радионун алтын казынасында бир 4-5 ырым сакталуу. Анан кийин
турмуш шартка байланыштуу ортодон бир топ жыл тыныгуу жарыялап калып, мен баягы көмүскөдө калып кеттим да. Анан жакынкы бир 2012-жылдан баштап кайра баягы балдарды чоңойтуп, өстүрүп, үйлүү жайлуу кылып бардыгын ордоруна коюп, анан эми балдары мен жан дүйнөмдөгү ырлар менен жашайын, уруксат бергиле деп анан кайрадан ушул колума аккордеонимди алып, баягы сандыгымды ачып, чыкпай аткан ырларымдын баарын чыгарып, анан ушул 2012-жылдан бери концерт бердим, бир топ концерттерди бердим, өзүм жеке концерттеримди Талас областына берип келдим. Ошентип жүрүп, анан 2015-жылы мен телефон аркылуу Бурул Дүйшеева деген биз менен чогуу окуган бир абдан мыкты баянистка кыз бар эле, Акталаалык, Нарын областынан. Ошол эжеке табылып калды. Анан ал эжекени бул жака долбоорго катыштырганга чакырып, анан бул жерден чогуу сүйлөшүп, анан давайте группа түзөлү, сен баш болуп мага баягы оорду колдон жеңилди жерден алып жардам бер, Нарын областы боюнча координатор болуңуз дедим. Ал киши макул болду. Ошентип анан биз областтардан издей баштадык. Өтө жогорку деңгээлде, профессионалдык деңгээлде аткарган ырчыларды, баянисттерди, аккордеонисттерди чогултуп баштадык. Ошентип атып, азыр топто 5 кыз барбыз. Алай районунан бар, Нарындан 2 кыз бар, Токмоктон бар, Таластан, Бишкектен, ошентип атып. Анан бир топ эле эми баягы ойнойбуз деп келгендер бар. Анан алардын ойногонун көрүп бир топ. Жаш кыздар барбы азыр? Мен байкасам аккордеонго мындай орто жаштагы кыздар кеткен, анан жаш кыздар жок, жаш кыздар биздин группага келе элек, бирок мен ойлоп калам, группамда эң жашыбыз эле 42-деги эжеке. Анан ошол эжекеге айтып калам, мен эми кийинчерээк сага ушул топту өткөзүп берем деп калам. Кенжеагыла, сиз дагы эженин ырларын ырдап жүрөт экенсиз, канча ырдайсыз? Мен эже менен таанышканыма 5-6 жыл болду. Ооба, 5-6 жыл. Эже менен таанышкан, мен ушу Бишкекке келип, ушул жактан тааныштым. Муну дагы биз долбоор аркылуу тааныштык. Долбоордо бир топ элдик таланттар менен тааныштык. Ошондо эже менен таанышып, эженин оондорун угуп, анан көңүлүмө жаккан бир 2 оону бар. Ошонун бирөөнү жеке аткарып жүрөм, бир оонун эжеке өз атайын жаздырып, эстрадный вариантта ырдап жүрөбүз. Эженин оонун эмнеси жагат? Кандай, кайсы ырын ырдап жүрөт? Эженин мен буга чейинки жана Эркине кой деген бир жакшы ырын сунуштап, ошолорду дуэт ырдап чыкканбыз. Ал ыр дагы абдан жакшы. Эженин өзүнүн тарых таржымаланда камтылган. Анан эженин оондору жакшы да. Оондору мындай бир башка бир оондорго окшошпойт. Өзгөчө бир жанга бат эле сиңимдүү. Анан текстери абдан жакшы, ошо текст менен оондору дал келет да. Текстин ким жазат? Мен негизи акындардын ырларына көбүрөөк кайрылам. Азыркы жаштар эми өздөрү турмуштук баягы бытовой мындай эмелерден эле алып ыр жазып калып атышпайбы? Жеңил эле жазып коюп оон чыгарып атпайбы? Ырларым өтө оор, салмактуу да. Мен ырларымда Кыялбек Курманбетов агайыбыздын калеминде бар, Жыпар Айсабаева, Шайлообек Дүйшеев, Мадина Тураева, Кайырбүгү Чолпон Куулова деген ушундай салмактуу, мындай оорду бекем, абдан өзү үлкөн адамдардын ырларына эмнегедир мындай сүңгүп кирип кетем, анан ачып окусаң эле баары даяр болуп турат. Бизден сиздин ырыңызга бир көңүл бөлүп рахмат аткарып берейин. Анда эмесе мен Кыялбек Курманбетов агайыбыздын калемине таандык Кыз вальсы деген алгачкы жаш кезде чыгарган ырларымдын бирин аткарып берейин. Ушул Кыргыз радиосунун алтын казынасына сакталуу. Обону меники, сөзү Кыялбек. Муну ким ырдап жүрчү эле? Буну азыркы учурда Салима Балтаева эжекем өзү келип сурап алып кетип, ошол киши ырдап жүрөт. Дуэт кылып ырдап жүрөт, өзү да жалгыз аткарып ырдап жүрөт. Айлана
кайра көчөк айланамда баратат жер көчүп ачынында баратам мен көчүп билесем сиз менен бардыгы биз менен түшкөндөй айлан көчөк канымды кызыта жагымды музыка басаңдап кайра көчөк жер айланат өзүнүн оғында мен айланам махаббат жолунда билесем сиз менен бардыгы биз менен түшкөндөй айлан көчөк канымды кызыта жагымды музыка басаңда барып өчөк билесем сиз менен бардыгы биз менен обонун башында чыгып анан кийин Кыялбек агай телевидениеде иштечү анан барып агайга заказ берип агай ушундай обон бар эле жазып бересизби деп ана киши ушундай жакшынакай текст жазып берип анан текст абдан жакшы анан Кыргыз радиосуна берип койгонбуз анан өтүп кетиптир худсоветтен ошондон бери ошо алтын казнада сакталуу радиодон берилип турчу убагында илгери анан мен өзүм жанагынтип 25 жыл жок болуп кетсем анан 25 жыл жок болуп кеткенде канча бала көрөдүңүз, канча балалуусуз? азыр Кудайга шүгүр 1 уул 2 кыз 5 неберенин апасы чоң апасы тайнеси болом. Жакшы болсун эже. Азамат айым долбоорунун бир салты бар. Биз конокторубузга тематикалык же символикалык белек беребиз. Биз сиздерге да белек даярдаганбыз азыр. Бул эми сиздер музыкага жакын адам болгондуктан биз сизге эже мындай музыкалык ключ Ой, белек рахмат. даярдадык. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң турбайбы? Чоң рахмат. Сиздин эми чыгармачылыгыңызга Чоң рахмат. Өтө кубанычтамын, чоң рахмат. Анан Кенжеогул агайдын дагы келерин алдын ала билгендиктен агайдын да өзүнө мындай тиешелүү сизге дагы Мага да бар турбайбы? Музыкалык ключ даярдаганбыз. Сизге дагы Рахмат. катап алсаңыз болот. Ата эркектер үчүн даярдалган. Рахмат, эң сонун экен. Ыраазычылык. Мына Кенжеогул агай, сиз белек эженин ырларынан сырткарда ырларды аткарып жүрсүзбү негизи? Ырдап жүрөм. Урлар бар. Эми репертуарымда бир топ ырлар бар. Атайын аранжировка жаздырып ырдаган ырларым бар. Түгөлбай Казаков агабыз алып жүргөн Ыр майрам деген долбоорду 6-7 ырым менен чыктым. Бизге сиз да белек кылып Тура. ырын аткарып берсеңиз деген. Бүгүн жалаң эле белек болуп атат. Эженин келерин билип силер да белек дайындапсыңар. Ыраазычылык. Белек эженин арты менен мен да мондай жакшы сиздердин ушул газетанын жалпы жамааттын атынан ушул долбоордун атынан алып атам. Ыраазычылык билдирем. Биздин атыбыздан эми белегибиз ушул болсун эми. Ыр болсун. Обону белек Бапытай эжеге таандык. Сөзү биздин классик акыныбыз Шайлөбек Дүйшеевдики. Алтайдын ошол поезы деген бир эң сонун чыгармасы бар. Ошол ырга эжебиз сонун обон жараткан. Мага өтө жагат. Аны эми элге кандай жагат, сиздерге кандай жагат угуп көрөсүздөр. Алтайдан келе жатканда алтындан кымбат айдай кыз арманды салдың жаш жанга аттың аязыр ардыгам жок айланып сени тапканга Жугазын эрдиме
кездешпей койсок эмине сананы тартып сан ойлор сагынткан сайын ал ойлор ичимден жүрөм өрттөнүп илинбей калган вагондой кор болуп жүрөм кантейин кошулбай калган вагондой жок азын эрдиң эрдиме жодурап көзүң телмире жолубуз башка болгон соң жолукпай койсок эмине келе албай турган болгон соң кездешпей койсок эмине тыкылдап тынбай жолучу тынчасам жүрөк добушу азырда өтүп жаткансың алтайдын ошол поюзу ар дайым өтүп тургансың айдайдын ошол поюзу жок азын эрдиң эрдиме жодурап көзүң телмире жолубуз башка болгон соң жолукпай койсок эмине келе албай турган болгон соң кездешпей койсок эмине келе албай турган болгон соң кездешпей койсок эмине жолукпай койсок эмине Ой, Бали, сиз өзүңүздүн үнүңүзгө жараша, өзүңүздүн мындай келбетиңизге жараша белек эженин ырын аябай сонун тандаттырсыз. туура келип отуруптурбу? Рахмат. Туура келип отуруптур. Себеп дегенде кээде баягы ырды туура эмес тандап алып, анан кийин келбетине, болбосо үнүнө туура келбей калган ырлар болот да, сиз аябай туура тандаптырсыз. Эженин бир топ ырлары бар да, ошонун ичинен ушул ыр жакты. Анан дагы бир дуэт ыры бар болчу, ал дагы көңүлүмө жаккан. Анан адан башка бир топ ырлар айтып жүрөт, анан ага эжеге тамашалап коем, бул ырларыңыз мага болбойт. Мен ылды түшүрүп коет деп коем тамашалап. Ошолордун жөн эле мындай бирип калбасаңыз. Ошолордун чыкканына бери дегенде бир 5 жыл болуп калды да. Анан өзүнүн аткаруучусун издеген чыгарма да булар. Рахмат. Чоң ошол биздин долбоорго келип, кызыктуу маек куруп бергениңиздерге. Азамат айым болуп, дайыма аккордеончу айымдардын башын бириктирип жүрөбүз. Эже сизге чыгармачылык ийгилик, сизге дагы чыгармачылык ийгилик, жеке жашооңуздарга да баары жакшы болсун. Рахмат. Биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрүн дагы маанайын ачтыңыздар окшойт, жакшы ырларды ырдап. Рахмат, рахмат. Разы болот болуш керек, Сиздерге да чоң рахмат, сиздерге да чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ийгилик каалайбыз, бар болуңуздар, чакырып туруңуздар.
Сиздер чакырсаңыздар биз жок дебейбиз, келип турабыз. Буюрса. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым чыгармачылыктын үстүндө эмгектенип жүрө бериңиздер. Ыраазыбыз. Başımızdan dalay turmuş geçirir, bayo kezin ötkün gündöy sezilir. Ayrılmay kol emi süydeyince, baykosuzdan kaldın özün kezigir. Ayrılmay kol emi süydeyince, baykosuzdan kaldın özün kezigir. Kezigip geç bolsa da gülün açtı.